ушул Рамазан айыңыздар менен баарыңыздарды куттуктап кетем. Мына bir жылда bir келген айлардын султаны болгон Рамазан айынындагы эсептелүү күндөрү, эсептелүү убакыттары калды. Аллах Таала ушул орозодогу кимде ким кылган жакшылык амалдары болсун, ыхсандары болсун, Аллах кабыл кылган болсун. Ошолордун катарында бүгүнкү күндө мына Бишкек шаарындагы Кадамжай коомунун жигиттеринин адаттагы жылдагы кылынган ыхсандары катарында башка жерлерге берүү менен биргеликте мына бүгүнкү күндө районубузда ден соолуктан чектелип калган мына Карадөбө айылындагы bir 280 ошол ден соолуктан майып болуп калган бир туугандарыбыз бар экен. Ошолорго ооз ачыртып ыхсандарды. Андан тышкары мына бул районубуздагы ата энеден чектелип калган бир туугандарыбыз бар экен. Ошолорго мына коом түз туура машвара кеңешип отуруп, ошолор дагы кур калбасын деп биринчиден иншалла ошолорду эстеп бүгүн ыхсан кылып жатат. Мен эмне демекчимин? Коомдун жигиттериге Аллах разы болгон болсун. Алардын иштериге Аллах Таала ийгилик берген болсун. Ден соолуктары аман болуп, bundan ары дагы Алла жолундагы бир гана жокорку колдордон болуп, берүүчүлөрдөн кылган болсун Аллах Таала ошол жигиттерибизди. Албетте мына урматтуу бир туугандар, канча жардам берсе болот. Бирок ошолордун ичинен өзгөчө бул өзүнүн алы дартыны жеткире айта албаган, өзүнүн бир муктаждыгын айта албаган, ден соолуктан чектелген инсандарыбыз көп экен. Мынандай жетим жесирлер, булар деген бир көзгө көрүнбөстөн коомчулуктун арасында билинбей көбүнчө калып кеткен инсандарыбыз бар экен. Биздин элибиз Кадамжай жергесиндеги атуулдар өтө мыкты жигиттер бар иншалла. Ар дайым мен ойлойм бундайларды эскерип, буларды эстен чыгарбастан ушундай жардам колун узатат деп. Элибизде, жергебизде иншалла ушундай жетимдер болбосун. O ден соолугу чектелген оорулар болбосун. Аллах Таала баарына шифа берип, аманчылыкта келерки Рамазанга чейин аман болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Орозбек айылдан болом, Хамитов Нусратулла атым. Ушул Кадамжай коомун уюштуруп жүргөн өзүбүздүн балдар, мына ушул жетим жесирлерге мына Рамазан айда берген жардамыңар аябай сооп болот дейт. Алла Тааланын буйрган немеси питир зекет эсебиде дегендей. Мына ушул силердин бергениңер, тапканыңар ушул балдар буларды алып, бул балдар дагы чоңоюп жетилип силерге окшоп кайрымдуулук силерден да көбүрөөк кайтара турган болуп жетилип мамлекеттин эмесиге жарасын, эл үчүн иштесин, элим жерим деп ар дайым жакшылык иште уюштуруп жүрүшсүн. Силерге чоң рахмат ушул берген жардамыңар үчүн балдар. Рахмат жигиттер. Ушундай уюштуруп жүрө бергиле. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı apalar. Ben sizlerge men jana ayttım bunu. Bul öte tatal nerse. Ekinci tarafı var. Kimizlerden janagı rayonunun har bir jerinden geldiңiздер да, туурабы? Ошолор жанагы келип кетиши дагы кыйынчылык болбосун деп ар биринин колуга жол кирашын дагы салып койдук мынанда. Иншалла ошол бир аз нерсени алып кетем деп акчасынан коротпосун деп балдар ошол жерде сүйлөшүп баарын чечилди. Сиздерден эң негизгиси апалар сураныч ошол балдардын акысына катарында айтып кетейин. Мен бул Баткен областына, областка 2 рет казы болгонмун. Мен основной ошол түндүктө иштедим. Сиздерден бир өтүнөр, бул мектеп эң негизги мусулмандын мектеби, бул үй болот. Ата эне болот. Ата эне бүгүнкү күндөгү жаштарыбыздын акыбалы, биз намаз окуп атат жаштар, намаз окушуп арак ичпей жатат деген менен ошолордун саны бир аз көрүнгөн менен бузукулар мурдагы бош, ден соолугу аман, саламатчылыгы чың, курсак башы ток турган мезгилде Кудай Таалага
Kursak başı aç bolup turgan mezgilde da Huday Taala'ga bolgan kulçulugunu ayabaş gerek. Biz aylanıp tegerenip baruvçu bir gana Allah Taala'nın huzuruga. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi estağfirullah. Minha halaknakum selerdi butuңардын астындагы tepsep жүрген toprağыңарdan jarattık деп атат. Allah Taala özü japadan жалгыз. Huday Taala Kur'an'da bir dagın men dep kelgen emes da, Huday Taala biz dep aytkan. Ne üçün жалгыз turup Huday Taala biz dep aytat dese, Huday Taala tavazilik, kiçik beyillikti pendesiga sabak berip atat. Hiç kaçan men debe, men dey turgan sen hiç kim emessin. Bir uşunday bir alsız sudan jaraldın, atayının sebep boldu. Sağa bolgun den soluktu, güç kuvvatlı kim? Allah Taala öz kudreti menen berip turadi. Ömürdü, bala bakıranı, jaşoodu, rızkını bergen Allah Taala'nın özüge sıyınıp жалынып жалбарышыбыз керек. Биздин акчабыз эчтекени кыла албайт. Акча болгондо кече дүйнөдүн титиреп турган мамлекеттер акча менен тоготпостон баарын бүтүрүп койсо болот эди. Ошондуктан балдарды тарбиялаш сиздердин колуңуздарда. İmandуулukka çakıraylı. Bardığınızlar bette kelin algan, anan küyo balalı bolgan adamlar oturaslar. Kana endi menin kelinim dağın, atala bele şu yenele bapalap, jakşı juurgan töşöktörünü salıp, katçısı eseptelinет. Eki emeğiz var jaş baldardan. Mana öte okugan eken, gрамотный, kayerde bolsok şul baldarыбызды biz telefon kıla koyuyoruz. Nargı baldar, na baldar. Daim oşol qoğumda mana şu kadam jayda turup al biz Bişkekten durup boy Bişket partavuz desek tosup alatlar. Mananı top toğula desek top toyt. Mananı jük töşkil alır mana 280 adamga dağın produkt alıp ketebиз Allah buyursa kara döge. Oşol akıllı kirdi çıktı özün bilbegen mayıptar var eken. Oşolarga mana uşular hizmet kılıp atat. Demek inşallah oşol baldarga Allah razı bolsun. Özüz oşol biz men dağın Bişkekte turam dedim mi? Şu baldar aytam mı 10 so'm tapsa 2 so'mu ajratat. Allah razılık üçün de. Bugünkü günde oşol qoğumdun baldары sizlerдің baldarыңızдар. Taharatты bilbeyt ede, namazды bilbegen baldar mana jumuşunu dağın kılıp atat, çekip kiyingen, akçanı kırmap atat, 5 vakit namazda oşol qoğumdun baldары. Allah razı bolsun. Bugün orozu oğuzu menen jöne düştü. Geçen men tünü geldim. Olar meni jöne düştü. Demek oşol baldar dağın kesiği Allah Taala bereke versin. Bu da iştege emes. Köp inşallah. Gece qoğum manavul больницада ең ооруп калгандагы жанагы siz menen биздин ден соолугубузга себепчи боло турган районубуздун больницасында текшере турган аппараттар жок экен. Forma, двойной кийиле турган формалары, топ өтүгү, көз айнек, маскасыга чейин бүтүн ошол формаларга чейин коом алып бердик. Ошондагы бүтүн райондогу больницалар, мына Бүргөндү, мына Центральныйдан ошол алып келип өзүңүздөр себепчи болсоңуздар керек. Ошону дагы ошол коомдун балдары. Буну эмне демекчимин? Дуа менен балдар көгөрөт да. Жамгыр менен суу менен жанагы жамгыр суусу менен çöp kөгөрүп чыккандай, сиздердин дуаңыздар менен ошол балдардын иши оңолуп дагы эле боло берет да иншалла. Сиздерге көп келип эме кылып турат. Бир ошолорго дуа кылыңыздар. Aşı baldardan kaytarın sizlerge kayt. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ehdina sıratal müstakim. Sıratal ladzina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Yaratgan Allah en birinciden uşul ayat-ı kerimanın mani mazmunu çalıp hidayet tuğruluk yoldan yeli jurtubuzdu adaştırmasın. Barımızga Huday Taala hidayet bergen bolsun. Karmagan orozalarыбызды Allah Taala kabul kılgan bolsun. Kılıngan mana jakşılık amaldardı Allah kabul kılıp başlarına oşol jigitlerge saya kılgan bolsun. Yeli jerimizdeki ululardın
altın başları aman bolup, imanları salamat bolsun. Gelecekte mana ösүүчү жаштарыбыздын ömürleri uzun, imanları Taala şul el bilegenlerden kılgan bolsun. Huday Taala bular hakikatni düşüngen, hidayet yoldagi жаштар bolup çıkkan bolsun. El başkargan padişalar bolsun inşallah. Huday Taala şuların arasından 30 para Kur'an'ı jat götürgen Qari Murattab alımı zabardastar çıkkan bolsun inşallah. Har bir söylegen sözünde elge siңetелүү, elge jaramdуу bir insanlardan bolup çıkkan bolsun. Huday Taala kız gelin ayallarımızga, enelerimizge Huday Taala şarmı haya bergen bolsun. Elimizde oğruganlar az bolsun. Oğruganlarga Allah Taala şifa bergen bolsun. Yetim jesirlerde Allah Taala өлkөбүздө бербесин. Бардыгы ата энеси менен биргеликте болsun. Huday Taala sizi bizlerdi dagы balam detişpestен Allah Taala barыбызды жакшы жашоодо кылган болsun. Ошол бүгүнкү күнгө себепчи болгон ошol Кадамжай коомубуз жигиттеринин иштерге Huday Taala ийгилик берген болsun. Altın başlar aman bolup ошол үйдөн bir karış bolsa da alыста жүрөt. Huday Taala özü alardı amanıda saktap, jumuşlarıga daim Huday Taala halaldan barakalı baylık versin ki elibizge, jurtubuzga kerekli bolgan bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanata ve qina azaban nar bir rahmet. O baldarga bir rahmet edip kıykırıp koyun. Dep kıykırıp bağla. Allah razı olsun. Ondan kıldırmışlar.